Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети өлкөдөгү эң мыкты жогорку окуу жайларынын катарында. 90 жылдык тарыхы бар бул окуу жай өлкөбүзгө көптөгөн мыкты кадрларды, жогорку квалификациялуу адистерди даярдап берди. Азыркы мезгилде Кыргыз Улуттук университети өлкөдөгү алдыңкы жогорку окуу жай катары республиканын жаштары арасында эле эмес, алыскы, жакынкы өлкөлөргө дагы кадыр баркка. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети 150дөн ашык илимдин багыттарында билим берүү программаларын ишке ашырууда. Алар 50 багытта бакалаврларды даярдоо, 6 адистикте жогорку адистик билим берүү, тездетилген программа менен кыска мөөнөттө кайра даярдоочу жогорку адистик билим берүү программалары 2,5 жыл, 45 багытта магистрлерди даярдоо, 14 адистик боюнча орто билим берүү, 16 багытта аспиранттарды жана докторанттарды даярдоо. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде 23 факультет иш алып барып, төмөндөгү багыттарда адистерди даярдайт. Математика жана информатика факультети математика, прикладдык математика жана информатика, прикладдык информатика багыттарында адистерди даярдайт. Физика жана электроника факультетинде физика, электроника жана наноэлектроника, техникалык физика багыттарында бюджеттик жана келишимдик негизде адистер даярдалат. Химия жана химиялык технология факультетинде химия, химиялык технология адистиктери. Биология факультетинде биология, биотехнология, лаборатордук иш, биоэкология адистиктеринде окутулат. География, экология жана туризм факультети, география, экология жана жаратылышты колдонуу, туризм, гидрометеорология багыттарында жогорку билим берилет. Тарых жана чөлкөм таануу факультети, тарых, чөлкөм таануу, музеология жана маданий, табигый жайларды коргоо багыттарында адистерди даярдайт. Кыргыз филологиясы факультетинде филология, түрк тилинин филологиясы, кыргыз эмес окуу жайларда мамлекеттик тилди окутуу, котормо жана котормо иши боюнча жогорку билим берилет. Орус жана славян филологиясы факультети, орус жана славян тилдери жана адабияты, орус тилин окутуу, орус тилин чет тили катары окутуу багытында жогорку билимдүү адистерди даярдайт. Чет тилдер факультети, англис тили, немец тили, француз тили, лингвистикасы, Европа таануу, англис тили, компьютердик лингвистика, котормо жана котормо иши, англис, немец, француз, түрк тилдери боюнча багытында жогорку билим берилет. Журналистика факультети биздин өлкөдөгү журналисттик адистиктерди даярдаган көч башы журналистика, жарнама иши жана коомчулук менен байланыш, телевидение багыттарында адистерди даярдайт. Социалдык гуманитардык илимдер факультети социалдык иш, философия, религия ведения, психология, педагогика, культурология, теология, клиникалык психология багыттарында жогорку билим берет. Кыргыз Европа факультетинде билим берүү чет тилдеринде жүргүзүлүп, бизнести башкаруу, экономика жана башкаруу багыттарында адистерди даярдайт. Эл аралык мамилелер жана чыгыштаануу факультети эл аралык мамилелер, чыгыштаануу жана африканистика багыттарында жогорку билимди чет тилинде берет. Кыргыз-Кытай факультетинде Кытай тилинин лингвистикасы, Кытай таануу, котормо жана котормо иши багыттарында адистерди даярдайт. Педагогика факультети педагогика, филологиялык билим берүү, табигый илимий билим берүү, физика-математикалык билим берүү багытында адистерди даярдайт.
Кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу факультети кыскартылган мөөнөттө жогорку билимдин базасында юриспруденция, экономика, психология, педагогика, менеджмент багыттарында адистерди кайра даярдайт. Информатикалык жана инновациялык технологиялар факультетинде программдык инженерия, маалыматтык система жана технологиялар, маалыматтык коопсуздук, маалыматтык технологиялар, бизнес информатика, информатика жана эсептөөчү техника багыттарында жогорку билим берет. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинде мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багытында жогорку билимдүү адистер даярдалат. Экономика факультетинде салык камсыздандыруу, финансы жана кредит, экономика жана ишканаларды башкаруу багыттарында жогорку билим берилет. Юридикалык факультетинде жазык процессуалдык жана соттук экспертиза кафедрасы, жарандык, эмгек жана экологиялык укук кафедрасы, конституциялык жана административдик укук кафедрасы, ишкердик жана процесстик укук кафедрасы иштейт. Башкаруу жана бизнес факультети маркетинг, коммерция, менеджмент, сапатты башкаруу багыттарында адистерди даярдайт. Ош шаарында университеттин гуманитардык табигый илимдер факультети ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Медицина факультетинде физиология жана анатомия кафедралары иш алып барат. Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети өлкөдөгү жогорку билим берүүнүн башатында турган көп профилдүү жана көп деңгээлдүү окуу жайы. 90 жылдык тарыхы бар бул окуу жай республикабыздын илимий, маданий ыйык очогу.